Dostlar, assalamu alaikum. Туғандар, сіздер үшін дағы бүгін bir жалғыз өзі тұрған үй, чоң үй, мынандай жерде жайлашқан, чөп басып кеткен, чөптер забор менен тең болып қалды. Ана күндө келгенде көрдім. Өтө жылуу, үйдүн ичинде мебели менен карасаңыздар чөптү өсүп кетиптир, адам жок. Үйдүн ремонту бар, өтө жакшы, бүт шарттары бар, кирип жаша болду. Малканасы бар, тетиги банясы бар. Азыр сыртыдан көрсөтөйүн сиздерге. Сыртыдан бир катар көрүңүздөр. Анан ошону үйдүн ичине кирип көрсөтөм, достор. Азыркы учурда үйдүн там башысы түнүккө менен жабылган, утепленный, өтө жакшы. Мына алма өсөт бул жакта, мына. Кече бирөө жазыптыр, картошкадан башка эч нерсе өспөйт деп. Келип кеткендей. Эми ошондойлор да бар. Өзү билбейт эч нерсени. Анан айта берет, мына алма, мына алманы biraz kesip эме кылса, жакшы чоң алма болот. Достор, көрүңүздөр, мынакей утепленный, мына двору чоң. Двору 55 сотикпи, 60 сотикпи жери бар. Өтө чоң. Чөп өсүп жатат, эми чөптү не кыласыз эми башка. Тиги двордагы забордон нары толугу менен ушул жерге караштуу. Ушул жерге караштуу, достор. Азыр көрсөтөм. Бул бир гана эле эмес, азыр. Мынакей. Келти забордон монт келет. Айылды эстеп кеттим. Алма жеп. Мына болсо баня, туугандар. Банясы канчалык абалы жакшы билбейм. Ачып көрөбүз. Банясы кадимкидей айылдагы банялардан экен. Печкасы турат. Ичи таптаза. Печкасы жаңы салынган экен. Жыгачтары дагы жаңы ремонт болуп, даяр болуп турат, достор, банясы. Бул раздевалка, бир актап койсо, ичи жаңы болуп калат, достор. Эми малканасын айта кетсек, малканасы бир 10 метрдей бар го дейм. Узундугу. Малканасы бир 10 метрдей узундугу бар. Үстүнө түнүккө менен жабыш керек. Эски шифрлары бузулуп, сынып кеткен окшойт. Ат минем дегендерге мына атка прицебиям бар экен мына. Эми чөптү караңыздар, достор. Чөп өзүнүн немесиге эле сынып, уланып. Биякта жерди караңыздар. Жер өтө чоң. Мына ушу жерде ат турат го, атка чейин кетет. Ат көтөрөйүн. Грузовиктерди көрүп атасыздар. Мына жерден баштап, заборго келип, мына забордон кайтып, мындай келип, кайтып мындай келген. Өтө чоң жери бар. Жер иштетем дегендерге, мал карам дегендерге. Бул айылдын жайты мына шу үйдүн нар жагында. Мына үйдү кыргыздар алган. Кыргыздарга кошуна болуп каласыңар, достор. Бул көкүрөккө келип турат чөптөр мына. Булар баарын чабыш керек. Келсеңер бир айга малыңыздарга чөп даяр, пока өзүңүздөргө келгичейин. Мына малкана. Мына ойт бетин ремонт кылып, бир 10дой, 15дей буканы байлап калса болот, достор. Буканы байласа болот. Достор, 55-60 сотиктай жери бар, документтери даяр. Үй алам дегендер чалгыла. Үйдүн ичинин шарттарын көрсөтөм азыр. Шарттарын көрүп кеткем. Өтө жакшы. Бүт ичинде шарттары бар, ремонту менен, мебели менен,
жана үйдө ичинде иштете турган буюмдары менен көп керектүү нерселер, маанилүү нерселери бар үйдүн ичинде. Азыр үйдүн ичине киребиз. Мынакей. Үй таптаза, достор. Ар кандай керектүү, үйгө керектүү буюмдар бар экен. Билем, свет бар. Достор, мынакей. Бул кире бериши. Түз кирип кетсек, үйдүн ичине киребиз. Могу жерде моундай пристройкалары бар экен. Биякта там башыга чыккан эме бар экен. Проход бар экен. Буну өзүнчө бир кандайдыр эме кылып койсо болот. Кухня, летний, мына холодильниги бар экен. Мындай газ плитасы бар экен. Мындай шкафтар илип коюптур. Бул прихожка, бул үйдүн кире бериши. Мындай диваны бар экен, көрдүңүздөр, бул уже керектүү буюм. Эми үйдүн ичи мындай. Үйдүн ичи мына, көрүңүздөр. Мына кухня, достор. Бул баягы терезе. Пластиковый. Бүт мына холодильниги менен, морозильниги менен, раковиналары менен, кухонный гарнитуру менен, ичинде суу кирген. Мынакей суу бар. Мына жаңы неме бар экен. Водонагреватель. Чайниги бар экен, столу бар экен. Печка жаңы салыныптыр, мынакей, достор. Үйдүн печкасы жаңы салыныптыр. Печканын насосу дагы жаңы коюлуптур. Мынакей. Печканын насосу дагы жаңы коюлуптур. Эми залга киребиз, достор. Карасаңыздар, кандай жакшы сонун кылып печка кылып коюптур. Эми зал мынакей. Залда диваны бар экен, креслосы бар экен. Телевизордун астына тумбочкасы бар экен. Мынандай тюлдөрү бар экен, достор. Люстрасы калыптыр. Мынандай мебелдери менен калыптыр, достор. Эми караңыздар. Кандай жакшы, таптаза үй ремонту менен. Кирдиң, жашадың. Мынаны караңыздар эми. Мына спальный комната. Двухспальный кровати бар экен, диван. Кандай сонун, таза, кирдиң, жашадың. Мынакей. Бул жерде шифонер да бар экен. Эски телевизор да бар экен, достор. Мындай занавескалары бар экен, мына. Терезеси пластик, форточный экен. Паровой отоплениялар зыңк. Мына глухой экен, бул форточка эмес экен. Жөн эле глухой. Көрүңүздөр, электроразет немелери жаңы салыныптыр. Не дейт элем? Мындай үй көп чыкпайт негизи өзү, мындай эле. Так бүт шарттары бар, кирип жашаганга. Бул айылда мектеп бар, бала бакча бар. Районго өтө жакын, кыргыздар бар. Үйлүү болгон кыргыздар. Мына жерде дагы бир спальный бар экен, достор. Мына жерде күзгүсү бар экен, таяр, карасаңыздар. Бул өтө маанилүү, керектүү нерселер да. Мындай диваны бар экен, мына коверлор да бар экен. Эми кирип нөлдөн баштаган адамдарга таяр да. Мындай айтканда расходу жок. Эми мына эки спальнясы менен бир зал бар экен, кухнясы бар экен, мынакей зал. Достор, кандай дейсиңер? Сиздерге жактыбы ушул үй? Жаккан болсо комментарияны жазгыла. Конкреттүү алам деген адамдарга ушул үйдүн кызыкчылыгы болсо чалгыла, мен сиздер менен баасын айтып, баарын айтып берем. Анан бул үйдү кыргыз жарандыгы барбы, ала берет. Орус жарандыгы адамдар болсо келишим түрдө баягы эне пулуну алып туруп иштетсеңиздер да болот. Ээси макулдугун берет. Эне пулуну билесиңер да. Орус жарандыгы бар адамдар эне пулуну колдонсо болот. Дагы бир жолу айтып кетип атам. Кимге кызыктуу болсо чалгыла. Эне пулуну иштетсеңиздер болот, ушул үйгө келип жашасаңыздар болот. Мынакей. Алгыла, достор. Караңыздар, мына кухня мага жакты бул. Аябай жакты. Алгыла, мына печканы караңыздар. Печка бир сезон деле иштептир.
көрүнүп турат го. Мына карайып кетиш керек болчу да. 1 сезон иштептир. Дагы эмне делем достор? Карагыла. Мына бүт мебелдери калат. Бүт мына не көрсөңүз баары калат. Ичинде баары калат. Мына диван дагы калат достор. Эски болсо да эч нерсе алып кетпейт, баарыны калтырат. Көргүлө. Достор. Эшикти жаңылап койсоңуздар болот алгандан кийин кааласаңыздар. Үй өтө жылуу экен. Жакшы, мага өзүмө да жакып атат. Достор, алгыла карасаңыздар. Кандай кенен үй, кандай таза үй. Жери чоң. Жери чоң, действительно жери чоң экен. Кошуна кыргыздар бар. Бул айылда 1, 2, 3, 4 кыргыз үйлүү болгон. Экөө келип кеткен. Эми өздөрүнүн шарттарына байланыштуу толугу менен көчүп келгенге мүмкүнчүлүк жок азыркы учурда, бирок быйыл көчүп келет баардыгы. Ошол эле баягы документ, баягы эле кагаз, ошол маселе болуп, өздөрү Россияда жүргөндө кандайдыр бир кичинекей каталарды кылып коюп, ошол катаны негиз катары колдонуп, миграционный центрден аларга Россиядан чыгып кеткиле. Бир аз мөөнөтүңөр калды. Болсом кийин кире албайсыңар деп жиберип койду. Эми ал адамдар буюрса 3 айдан кийин келет. Анан уже туура жолго туруп, мыйзамдуу жолго туруп, буюрса көчүп келет. Достор, дагы үйдүн бир сыртын көрсөтөйүн. Азыр шамал болот. Эмнегедир шамал башталып кетти. Көрсөңүздөр, мынакей ушул үй даяр. Ким алам десе көргүлө, өтө жакшы. Жалгыз турган. Мыналар мисалы жалгыз эмес, 2 кожоюну бар. А мына өзү жалгыз турган. Көрдүңөрбү? Баары жакшы. Баары даяр. Таптаза. Жери чоң. Могу жерден башталып, забордун ар жагынан башталып, тиги талга чейин, талдын артыга чейин өтүп кетет. Алгыла достор, чалгыла, баасын айтам. Сүйлөшөбүз.